Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелди. Президентimiz Садыр Жапаров белгилегендей, Кыргызстан Баткенден башталат деген уран менен аймак өзгөчө колдоого алынды. Баткен аймагын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыты катары каралып, облуска өзгөчө статус ыйгарылды. Өрүксөр аймагы 2 жолу чегара окуясын баштан кечирди. Мындан улам аймакта 2 рет калыбына келтирүү иштери аткарылды. Президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлү колдоосу астында Баткен облусунун өнүгүү программалары ишке ашырылды. Баткен гүлдөсө, жалпы өлкө гүлдөйт. Баткен өнүксө, жалпы өлкө өнүгөт. Чегара боюнча чейрек кылымдан бери топтолгон көйгөйлүү маселелер чечилүүдө. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо процесси аяктады. Ал эми Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо иштери эки өлкөнүн дипломатиялык сүйлөшүүлөрү аркылуу улантылууда. Өрүксөр аймагын ар тараптуу өнүктүрүү максатында акыркы 3 жылда Баткен облусунда 674 объектте иштер жүрдү. Алар негизинен социалдык, маданий, өндүрүш, ирригация, жол объектилери. Ал үчүн жалпы 11 миллиард 116 миллион сом жумшалды. Бул каражат республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен, инвестициянын эсебинен жана жеке сектор тарабынан каржыланды. Мында сырткары 2021 орун алган чегара окуясында жабыркаган 140 турагөй, 2022 жылда 417 турагөй жаңыдан курулуп, 4 турагөй капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. 2021 жылы чегарадагы куралдуу кагылышууда каза болгон 36 жарандын үй бүлөлөрүн ар тараптуу колдоо боюнча президент Садыр Жапаровдун демилгесинин алкагында Баткен шаарынын Четбулак кварталына 36 турак үйдөн турган Мадина шаарчасы бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Ошондой эле калыбына келтирүүнүн алкагында 2021 жылы 8 социалдык объект курулса, алардын 5 мектеп, 2 бала бакча жана 1 ФАП. 2022 жылдагы калыбына келтирүүнүн жүрүшүндө 27 социалдык объект курулду. Анын 12 мектеп, 9 бала бакча жана 6 ФАП. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Баткен районунун Достук жана Капчыгай айылдарынын башкы планы түзүлүп, толугу менен кайра курулду. Жол, таза суу, жарыктандыруу, социалдык объектилери жаңыланып, шаарчага айланды. Капиталдык салымдар беренеси аркылуу 3 жылда 94 объектте курулуш жүрүп, пайдаланууга берилген. Алсак 2021 жылы 23 социалдык объектилер курулуп тапшырылды. Алардын ичинен 21 социалдык объект республикалык бюджеттен каржыланып бүткөрүлдү. 2022 жылы 19 социалдык объектисинде курулуш иштери бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. Ал үчүн 383,7 миллион сом акча каражаты каралган. Мындан сырткары инвестициялык каражаттын эсебинен Баткен шаарына 1 мектеп курулуп пайдаланууга берилсе, Өзбекстан Республикасы тарабынан жардам катары 330 орунга ылайыкташтырылган 2 мектеп курулуп ишке берилди. 2023 жыл ичинде өнүгүү багытында жалпысынан 52 объект курулуп пайдаланууга берилди. Алар 21 мектеп, 10 бала бакча, 8 саламаттык сактоо мекемеси, 6 таза суу объектиси, 3 маданият мекемеси, 4 турак үйдүн капиталдык оңдоп түзөөсү бүткөрүлдү. Аталган иштерге жалпысынан 1 миллиард 129 миллион 500 миң сом акча каражаты сарпталды. Тармагында 2021 жылы 72,5 чакырым жолдо курулуш иштери аткарылып, 321,8 миллион сом каржыланган. 2022 жылы 88,6 чакырым жол оңдолуп, 232,172 миллион сомдук жумуштар жүрдү. 2023 жылы жол куруу багытында 48,2 километр жолго асфальт, 84 километр жолго шагыл төшөлүп, 734 миллион 300 миң сомдук иштер аткарылды.
чарба тармагында да ири долбоорлор ишке аша баштады. Суу чарба тармагын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасына Баткен облусу боюнча 8 чоң долбоор киргизилип, бүгүнкү күндө 3 долбоор ишке ашырылды жана 1 долбоор дагы ишке ашырылып жатат. Алар Кадамжай районунан Каракыштак Боз каналы, Молдуния Спа каналы, Баткен районунда Эр-4 каналы бүткөрүлдү. Лейлик районунун Арка массивине өз нугу менен суу чыгаруу үчүн Максат айылына Жүкер жана Баткен районунда Каракол каналдарынын курулуш иштери жүрүп жатат. Кадамжай шаарында 4200 гектар жерди өздөштүрүү үчүн Алга кадам долбоору ишке ашып жатат. Долбоордун болжолдуу баасы 1 миллиард 800 миң сом. Каналды курууга президенттин фондунан 50 миллион сом, республикалык бюджеттен 100 миллион сом бөлүнүп берилди. Баткен районунун Карабулак айыл аймагындагы 1200 гектар жерди сууга суу менен камсыз кылуу үчүн узундугу 14 километр болгон Каракол каналынын курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Долбоордун баасы 49 миллион сомду түзөт. Республикалык бюджеттен 26,8 миллион сом, жергиликтүү бюджеттен 1,2 миллион сом, Ага хан фонду тарабынан 27 миллион сом каржыланды. Ошондой эле сметалык баасы 14,6 миллион сом, узундугу 2,5 километр болгон Суу башы каналы демөөрчүлөр жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүткөрүлдү. Кадамжай районунун Исхак Болотхан айыл аймагын сууга суу менен камсыз кылуу үчүн узундугу 4,4 километр болгон Эр-1 ички чарбалык каналы пайдаланууга берилди. Жалпы республикалык бюджеттен Баткенден ирригация тармагына 1 миллиард 444 миллион сом акча каражаты жумшалды. Дүйнөлүк банк менен жетишилген макулдашууларга ылайык Баткен облусуна 50 миллион доллар каржылоо каралган. Анын ичинен Баткен облусунун Кадамжай, Разаков, Баткен шаарларынын инфратүзүмүн жакшыртууга 24 миллион доллар, айыл чарба кластерин өнүктүрүүгө 23 миллион доллар, 3 миллион доллар грант катары каржылоо каралган. Ал эми чек арадагы элге социалдык колдоо көрсөтүү максатында буга чейин 62 айыл чек арада өзгөчө статуска ээ болгон болсо, быйылкы жылы алардын саны 92ге жетти. Өзгөчө статус алган айылдын тургундарына жөлөк пул алуучулардын үй бүлөсүндөгү ар бир балага 1000 сомдон кошумча төлөм төлөнө баштады. Чек арада туруктуу жашагандардын пенсиясына 2000 сомдон кошулду. Саламаттык сактоо, ички иштер, салык тармактарында бир катар кызмат көрсөтүүлөр жеңилдеди. Баткенди өнүктүрүү багытында болсо жыл сайын 500 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнүп берилүүдө. 2023 жыл ичинде 541 миллион 800 миң сом бөлүнүп берилди. Анын эсебинен облуста жалпысынан 40 иш чараны ишке ашыруу пландалып, бүгүнкү күндө 36 долбоорлор ишке ашырылып жатат. 17 долбоор пайдаланууга берилип, 19 долбоордун үстүндө иш жүрүүдө. Акыркы 3 жыл аралыгында Баткен эли чек арадагы улуттуу окуяларды баштан өткөрдү. Бирок өлкө жетекчилиги жалпы мекендештер менен дүйнө коомчулугунун колдоосу менен бул оор сыноолор артта калды. Баткен бүгүн чек ара аймактарын толук калыбына келтирип, өнүгүүгө карай өрүш алды. Баткен Кыргызстан үчүн кандай маанилүү экенин болуп өткөн окуялар далилдеди. Өлкө башчыбыз белгилегендей, Баткен өнүксө, жалпы өлкө өнүгөт.